Армысыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына Разактануу теле берүүбүздүн 3-чү бөлүк сабагына келдик. Бүгүнгү сиздер менен өтө турганыбыз ал кишинин эмгекчилдиги жана тазалык чынчылдыгына токтолуп кетсек дейбиз, инсандык сапаттарынан. Замандаштары дагы, чогуу иштегендери дагы ал киши жөнүндө сөз болгондо мындай дейт. Өтө тырышча, дайыма изденген, анан чымырканып иштеген, чарчап чалыктанбаган эмгекчилдиги өзгөчө бир сапат эле дейт. Мана берсеңиз, биз көп бир ыйык, бийик сөздөрдү, орустар айтат, обыденный дейт. Адаттагы сөз катары анчалык маани бербестен тавтология кылып кеткенбиз. Эмгекчилдиги, чымырканып иштегендиги, күрдөөлдүгү деген өтө чоң маселе. Эгер ол инсанда бар болсо, анан ал чарчап чалыгууну билбегендиги, аттын көп түрү болот экен, күлүк деп, башка деп. Анан дулдул дегендин аныктамасы да мындай жери бар экен. Дулдул күлүктөн айырмасы деп, мүмкүн ката кетирсем сиздер мени түзөтүңүздөр. Дулдулдун күлүктөн айырмасы чапкан сайын арааны ачылып, дагы ылдамдыгы күчөй берет экен да. Кайсы бир өмүттөн алып караганда Сахразакта ошол бир дулдулдун сапаттары бар десек, аша чапкандык болбос. Мына ал кишинин иштермандыгына тиешелүү мындай жери бар. Ал кечкече иштеп, кеч киргенде документтерди башына же китепти төшөп туруп, өзүнүн иш бөлмө кабинетинде жумушта саналуу саат гана уктап, кайрадан ойгонуп, калган убактысын ишке арнаган күндөр көп болот экен да. Мына ушул жерден мен жана өткөн теле берүүдө Алишер Наваи менен салыштырып кеттим эле. Мына ушул жерде Сахразактын эмгекчилдигини Великобританиянын премьер-министри Черчиллдин иштермандыгыны эске салып, biraz аналогия келтирип кетмекчимин. Черчилл ушу кээде 4-5 саат эле уктайт экен. Анан ошону да кээде 1-2-3-кө бөлүп уктайт экен. Калган убактыны эмгекке арнайт экен. Карасаңыз, Разакты да азыр мен айттым, кечке жумушта отуруп, уйкусу келсе 1 саат, бая бир мындай сөз дагы бар, куш уйку дейт. Мындай бир аз чырым этип уктап алып, кайрадан өзүнө келип, анан ишти улантат экен. Уктаганда дагы маани бериңиз, башына китептерди, анан документтерди коюп алып. Ал киши ошол эмгекчилдиги менен Москвада Плеханов атындагы институтты бүтүрүп, инженер-экономист адистигине ээ болуп, дагы экономика илимдеринин кандидатты илимий даражасына да жетишкен экен. Бардык ал кишинин Разактын эмгектерини, сөздөрүнү, ишмердүүлүгүнү үйрөнүп отуруп, мен бир нерсеге ынандым. Акыл эмгегин маданиятыны, өз ишмердүүлүгүнү уюштурууну өтө жогорку даражага жеткизген экен. Анын эң жакшы көргөн сөзү дагы, ынабаттуу өмүр сүрөм десең, иштен тажаба. Иштей бил. Иш сенин зарылдыгың болгондо гана турмуштун өтөсүнөн чыгып жашайсың деп айтчу экен. Ар дайым бийик максаттарды алдына коюп, ошого
özünün işmerdүүлүгүнө жана өзү жетектеген ошол кездеги бардык жетекчилерди Кыргызстандын элини ошол бийик максаттарга шыктандырып уюштура билген экен. Ал ишти сүйүп мындай дейт айтчу экен. Ар дайым иштегим эле келип турат. Şu dem alış, örgüğüm отпускамда созулуп кетти. Ошондой сезип турам. Деп dem alıştan kийинки иш күнүнү örgүү отпуска мезгилинде ошону тез бүтүп кайтадан ишти баштоосуну сагынып калуу сапаты бар экен. Бул анын эмгекчилдигинин белгиси болуп эсептелет. Ал кишинин көп кырдуулугу дагы мына өзү экономист болсо, анан азыркы политология термини менен айтканда лидер Алтан ал жөнүндө кеңири токтолобуз болсо, анан кийин адамдардын айтуусунда маданият, искусство тармагыны, билим берүүнү, айыл чарбасыны, өндүрүштү терең ийне жибине чейин билгендиги, ал киши тынбай эмгекчил болуп, окуп, изденгендигинен белги болуп турат. Ал жөнүндө өзүнчө сүйлөйбүз. Эми андан кийинки бир инсандык сапаты Ысқақ Разақовдун мындай тазалыгы, чынчылдыгы. Мына тазалык чынчылдыгына мындай басым жасап токтолуубуздун себеби бүгүнкү күндө коомубуз ушу бир тазалыкка, чынчылдыкка суусап эңсеп тургандай. Албетте, Разақовдун мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деген сөзүнү жазып көп жерге илебиз. Көп цитата келтиребиз. Чоң жыйындарда бул жакшы. Бирок көпчүлүк адамдар ал сөздү жаттап алган. Бирок мен ошого бир аз сөздүн мазмунуна, анын чакан бир философиясына көңүл буруп кетмекчимин. Мен ак болсом, сен ак болсоң деген, мен таза болсом, сен таза болсоң деген сөздөрдү бул жерде мындай синоним катары алып туруп, ак деген ал боектун түсү катары акты айткан эмес. Ал актыкта ошо тазалыкты инабатка алып, ошону эске алып айткан деп туруп чечмелесек жакшы болчудай. Анан мына ал кишинин актыгы, тазалыгыны сүңгүп кирип бир 10 белгиге бөлүп чыктык. Алар кайсылар? Биринчи карасаңыз, ал кишинин турган турпатынын тазалыгы, кийими, өңү түсүнүн тазалыгы, нурлуу болуп турганы. Экинчиси ой пикиринин тазалыгы, пикирдин тазалыгы. Бая сен ак болсоң, мен ак болсом дегенде, ой пикирибиз дагы ак болсун деген мааниде. Бул жерде чоң маселе бар. Өзүбүз аппакпыз, ой пикирибиз күмөн ойлонуп турат. Ниеттин тазалыгы. Бешинчи мүнөз пейилдин тазалыгы. Алтынчы сүйлөгөн сөздүн тазалыгы. Жетинчи журум турумдун тазалыгы. 8 иштеген иштин тазалыгы. 9 адамдарга болгон мамиленин, элге болгон мамиленин тазалыгы. 10 колдун тазалыгы. Колдун тазалыгы, пара албастык, бир өзүнүн эки кызыкчылыгын көздөп иш кылбастык деген мааниде дагы жашоого болгон мамилесинин актыгы, тазалыгы, коррупцияга такыр барбастык, ушундай бир ири ой ниеттин жоктугуна чакыргансып турат да. Мына ушул бая мен ак болсом, мен таза болсом дегенде, сен таза болсоң дегенде, ушул жана биз санап кеткен 11 тазалыкты, актыкты, анын ичинде өзгөчө
can düynönün tazalığı, peyildin tazalığı, köz karашın tazalığına, niyettin tazalığına basın jasap ketsin. Al oşol ele emi uşunu ulandısı antonim menen aytsak eger түшүнүктүү болот. Тазалыктын тескерisi кайсыга сак болууга чакырган көбүнчө ал кытмырлыкты жек көргөн, ыпластык дегенде сырткы эмес, жан дүйнөнүн ыпластыгы, арам ойлуулукту, текебердикти, паракордук, дүйнөкорлук, мансапкорлукту, ооздукту, ичи тар бакылдыкты жана башка тез сапаттардан өзүнү алыс кармап, ар дайым өзүндө аруулук, чынчылдык, тазалыкты туу туткандыгы менен өзгөчөлөнгөн. Бүгүнкү мынау Разаков таануу сабагыбызда ал кишинин мен ак болсом, мен таза болсом, сен ак болсоң деген сөзүнү чечмелөө менен ушу коомубузга, биздин баардык адамдарыбызга ал кишинин ушул тазалык, инсандык сапаты, баардык жетекчилерибизге тазалык, инсандык, лидерлик сапаттары зарыл деп бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктасак, эмки Разаков таануу сабагына чейин эсен болуңуздар.